Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келди. Владимир Путиндин учагы 28 март күнү саат 7:30 Манас аба майданына конду. Аны Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков тосуп алды. Путин Кыргызстанда бир гана күн болот. Ал Кыргызстандын мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков менен жолугушат жана кыргыз-орус экономикалык кызматташтыгына байланыштуу жыйынга катышат. Расмий жолугушуу Аземи Аларча мамлекеттик резиденциясында болот. Эки мамлекеттин башчыларынын сүйлөшүүсү алгач жакан форматта өтүп, эки тараптуу сүйлөшүүлөр андан кийин кеңири курамда эки өлкөнүн делегация мүчөлөрүнүн катышуусунда уланат. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында биргелешкен документтерге кол коюлат. Кыргызстандын жана Орусиянын президенттери журналисттерге биргелешкен билдирүү жасашат. Ошондой эле мамлекет башчылардын 8-чи Кыргызстан-Орусия аймак аралык конференциясына катышуу жана Чыңгыз Айтматовдун үй музейине барышы күтүлүүдө. Путиндин бул сапарын алкагында эки тараптуу кызматташтык боюнча 30дан ашуун келишимге кол коюлушу күтүлүүдө. Негизги келишимдер саясий, экономикалык, аскердик, техникалык кызматташтык боюнча болот. Ошондой эле энергетика, транспорт, инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу жаатында сүйлөшүүлөр жүрөт. Булак Азаттык. Бишкекте Россия менен Кыргызстандын экономика министрлери Максим Орешкин жана Олег Панкратов катышкан эртең мененки бизнес тамактануу өтүүдө. Ошондой эле ага аймактардын жана компаниялардын жетекчилери да катышууда. Жыйындын жүрүшүндө тараптар бир катар маселелерди талкуулашат. Алар: биринчи, айыл чарба азыктарын соода түйүндөр аркылуу ташып жеткирүү. Экинчи, санарип экономика жаатында кызматташуу. Бажы инфраструктурасын модернизациялоо. Орус-кыргыз өнүктүрүү фондун өнүктүрүү. Унаа жана жүк ташууларды көзөмөлдөө. Күн модулдары үчүн монокристалдык пластиндерди ташуу. Коопсуз шаар. Иш-чаранын жүрүшүндө эки тараптуу бир катар документтерге кол коюу жагы дагы каралат. Булак Кабар KG. Кара-Балтада жол тандабасы менен КАМАЗ кагышып, бир адам каза болду. Кече Кара-Балта шаарында жол кырсыгы катталып, бир адам каза болду. Бул тууралуу Калыс медиага чүй жол кыймылын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Кырсык 27 мартта саат 16:30 чамасында Жунда заводу тарапта жүз берген. Алдын ала маалымат боюнча Toyota Land Cruiser каршы тилкеге чыгып, КАМАЗ менен кагышкан. Жол тандабастын 49 жаштагы айдоочусу ошол жерден жан берген. Унаада андан башка эч ким болгон эмес. Жүк унаанын айдоочусунун саламаттыгына коркунуч жаралбады. Учурда бул кырсыктын чоо жайы териштирилип жатат. Булак Калыс медиа.